Биримдик куттан бардык шарты бар болгон жакшы сатылуучу үй чыкты туугандар. Участок 4 тарабы забор, дарбаза калиткасы, коросуна навес кошумча курулуштар, брусчаткалар, жашыл зонасы. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Ээсинин номери видеонун жүрүшүндө сөз менен айтылат. Instagram, YouTube'дан көрүп аткандар болсо, описанияда ээсинин номери жазылып турат. Сатылуучу үй Биримдик кут центральный жолунун жээгинде биринчи линияда жайгашкан туугандар. Сиздер бул жака Жибек жолу тараптан мындайдан келсеңиздер деле болот. Келатканда жолдун оң тарапына карай келсеңиздер, бул жерде чайкана бар экен. Ошону өтсөңүздөр эле, бул жерде эки этаж мындай бир помещение. Ошондон кийинки үй сатылуучу үй болот. Өтүп кетсеңиздер, же объездный тарапына келсеңиздер, сол тарапта Шаршенаты деген дүкөн. Ошондон өтүп сол тарапка карай келсеңиздер, үйдү көрө аласыздар. Объездный тараптан Геспештин поворотунан келсеңиздер болот. Караван базары жаңы салынган. Ошол тараптан үйдө келсеңиздер болот туугандар. Анан бул жол туугандар, буйрусам, центральный жол. 4 катар чоң жол болушуну жаңылыктардан эле көпчүлүгүңүздөр көрдүңүздөр болуш керек. Мына уже белгилер орнотулуп, өйдө тараптан бери карай уже жасалуу иштери жүрүп аткан учур экен туугандар. Андан ары бул сатылуучу объектибиздин көчө тараптан көрүнүшү, жерин аянты 4 соток, түштүк чек ара бул жерден дарбаза, участок 4 тарабынан забору, бул жерде калиткасы жана түндүк чек арасында бул забор бүткөн жерге чейин болуп калат. Анан туугандар, бул центральный жол, асфальт жол. Ары карай чоңойот экен, бери карай эмес, ары карай чоңойот экен. Анан центральный жолдон сырткары запасной бул жерде дагы бир жол бар. Туугандар, накей. Билим жанынан. Анан дагы бир жакшы жери, бул жерден көп машиналар жүрөт. Эгер каалаган киши участогунун бул төрүндө бош жерлери бар, азыр көргөзөм, коросуна кирип бир дүкөн, бир нерсе ачып алсаңыздар деле, бир ишкерлик кылсаңыздар деле болгудай көрүнөт. Андан ары коросуна киребиз туугандар. Бул сатылуучу үйүбүздүн коросунун көрүнүшү. Коросуна брусчатка менен жасалган, жашыл зонасы, бактары, газондору туугандар. И чоң дарбазадан киресиздер. Ушундай навеси түбүнө машинаңызды коюп койсоңуздар болот. Ары жагында очокона үчүн жайы, склад, отопление котелдору жана бул жерде мынакей чоң үй. Узун туурасы үйүбүздүкү туугандар 13кө 11, 1,5 кирпич жана кирпичтин ошол кирпичтердин ортосунан жылууланган. Так, документтери, кызыл китеп, керек документтин баары бар экен. Дагы эмне маалымат? Үй стенасы кирпич. Анан фундаменти туугандар, жердин ылдый тарабына 80 сантиметр казылып куюлган, өйдө тарабына 90 сантиметр казылып куюлган. Эмнеге бул жагынан көргөзүп атасың десеңиздер, мына бул жака брусчаткаларга жер бир аз тегизделип, бир аз бул жагы толтурулганга, бул жерден ылдыйрактай көрүнүп калат фундамент туугандар. Негизги фундамент мынакей жердин өйдө тарабына 90 сантиметр, ылдый тарабына 80 сантиметр болуп куюлган туугандар. Жалпысынан 90-80ди кошкондо 170 болуп калат да, жалпысынан 170 1 метр 70 сантиметр болгон фундамент туугандар. Так. Андан ары эми сизерге ички тарабын көргөзөйүн. Негизги кирүүчү эшик. Бул өзүн кире бериши прихожкасы туугандар. Прихожкада бул жакта теплый полдор бар экен жана отопление, паровое отопление туугандар. Батареялар менен жалпы үй жылыйт. Киребиз, бул жерде холл. Мынакей бул холлдон калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Түз эле бул эки эшиктен кирсек, бул жакта зал жайгашкан. Мынакей бул залдын көрүнүшү. Чыгыш тараптан терезелери, көргөнүңүздөрдөй ремонт. Анан негизинен үйдө туугандар материалдарында жакшы материалдар менен полный проект пландарды өзүбүз үчүн деп салган үйүбүз дейт. Мисалы, мына отоплениянын батареялары жана турбалары бул эменин ичинен кетет экен туугандар. Тубалдын ичинен кетет экен. Андан ары документ колдо, мына кызыл китеп, керек документтер ээсинин колунда. Негизинен ички данныйны бул камерага алам деген киши ички тарабына келип көрсөңүздөр болот ээсиме биргеликте. Андан ары бери карай жүрөбүз. Бир балдар бөлмөсү, түндүк тарабынан терезеси. Бул жагында дагы бир бөлмөсү, мынакей. Батыш тараптан терезеси. Анан кызыл китеп боюнча ички тарабын негизинен юристтер көпчүлүк кишиге көргөзбөгөн эле туура дейт, негизинен интернеттерге. Ошого келген киши ички тарабын карап көрсөңүздөр болот. Анан бул жерде мындай бир бөлмөсү. Батыш тараптан терезе, отопление батареялары, полдору ламинат. Бул жагында
душ, ажаткана, раковина, кир жууган машиненин орду, ошондой кенен эле бөлмөдө жайгаштырып, форточкасы орнотулган. Бул эшиктен кирсек, кухня тамактануучу бөлмө окшойт, мынакей. Кухонный мебелдери, сыртка бул тараптагы эшик менен өзүнчө кирип чыга аласыздар. Чыгыш тараптан терезе, раковина, газовый плита, андан бул жагында бир кладовкасы туугандар. Андан ары дагы эмне маалыматы? Ары жактан дагы кошуна менен ортодо заборго чейин аралык ташталган, арт тарабынан дагы заборго чейин аралыктар ташталган туугандар. Эми бери карай кирип сиздерге бул жакты көргөзөйүн. Так. Бул жерге негизи боюнча очокана кылуу план болгон экен, мындайынан туугандар. Тиги кухнянын дагы өзүнчө эшик менен үйдүн арт тарабынан бул жакка кирип чыксаңыздар болот. Бул эшик менен кирип чыксаңыздар болот. Көмүркана, склад жана отоплениянын котел жайгашкан бөлмө туугандар. Көмүр менен жылыткан котел жана электричество менен да сиздер үйдү жылыта аласыздар. Үйдүн бул чыгыш тарабы. Бул жак тепкич менен, бул эшик менен сиздер үйдүн арт тарабынан дагы үйгө кирип чыксаңыздар болот туугандар. Бул үйүбүздүн баасы туугандар $125,000 сурап атыптыр. Реальный клиенттер менен дагы содулашабыз, сүйлөшөбүз дейт. Элисин номери 0507 0048 25 0507 004825 түзмө түз ээлери менен байланышасыздар. Лайктан басыңыздар. Биримди куттан үй издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер.